Сен гантелдерди көтөрөсүң. Башында бул оңой, бирок көтөргөн сайын көбүрөөк күч аракетти талап кылат. Эми көнүгүүлөрдү жасай албайсың. Салмакты көтөрүү үчүн жооп берген колуңуздагы булчуңдар эми жыйрыла албайт. Бирок булчуңдар эмне үчүн жарчайт? Сүт кислотасы жана энергия чыгымдары көп чарчоо себептери катары аталат. Бирок ушул факторлордун өзү эле булчуңдардын чарчашына алып келбейт. Дагы бир негизги себеби бар. Бул булчуңдардын мээдеги импульстарга жооп берүү жөндөмүндө. Булчуң чарчоосунун маңызын түшүнүү үчүн нерв импульсунун таасири астында булчуңдардын кандайча жыйрыларын билүү керек. Мээден булчуңга чейинки сигналдар кыймылдаткыч нейрондор деп аталган узун ички клеткалар аркылуу 1 секундада өтөт. Кыймылдаткыч нейрондор менен булчуң клеткаларынын ортосунда микроскопиялык ажырым пайда болуп, андагы бөлүкчөлөрдүн алмашуусунан улам жыйрылуу пайда болот. Бул боштуктун бир тарабында кыймылдаткыч нейрондо ацетилхолин деп аталган нейротрансмиттер бар. Зарядталган бөлүкчөлөр же иондор клетка мембранасынын бетинде жайгашкан. Мээден келген импульстарга жооп берип, калийдин ички тарабынан, натрийдин сырткы тарабынан кыймылдаткыч нейрон булчуң клеткасынын ион каналдарын активдештирген ацетилхолинди бөлүп чыгарат. Алар ачылат. Натрий кирет, калий чыгат. Бул бөлүкчөлөрдүн туруктуу алмашуусу булчуңдардын кысылышында маанилүү. Заряддын өзгөрүшүнүн натыйжасында электрдик сигнал же аракет потенциалы пайда болуп, булчуң клеткасына жайылып, анда сакталган кальцийдин бөлүнүп чыгышы стимулдайт. Кальций агымдары булчуңдарды жыйрылууга мажбурлайт. Булчуң талчаларында катылган белоктордун байланышы жана өз ара конвергенция болгондуктан булчуңдар чыңалган. Булчуңдардын жыйрылышы үчүн АТФ молекуласынан АТФ жардамы менен келип чыккан энергия талап кылынат жана ал кайрадан мембранага кайтып келип, синапстын ар бир тарабында натрий менен калийдин тең салмактуулугун калыбына келтирет. Ар бир булчуң жыйрылуу менен процесс кайталанып турат. Ар бир кыскарган сайын ЗТФ алынган энергия сарпталат. Сүт кислотасы сыяктуу кичинекей метаболизм өнүмдөрү пайда болот. Иондордун бир бөлүгү булчуң клеткасынын мембранасынан чыгат. Бара-бара алар азаят жана булчуң клеткалары жыйрылуу процессинде АТФ колдонушса да тынымсыз көбөйүп турушат. Демек, эң чарчаган булчуңдарда дагы бул энергия булагы эч качан түгөнбөйт. Көптөгөн азыркы азыктар кислоталар болгону менен чарчаган булчуңдар дагы деле нормалдуу чектерде жана бул организмден бөлүп чыгаруучу продуктулар кыртыштан толугу менен алынып салынат дегенди билдирет. Бирок бара-бара булчуң челинде көптөгөн толгоолор пайда болот. Системанын кадимкидей башталуусу үчүн иондордун калийдин, натрийдин жана кальцийдин концентрациясы жетишсиз болот. Импульс жиберсе дагы булчуң клеткасы керектүү аракет потенциалын өрчүдө албайт. Бирок алардын айланасындагы булчуң клеткалары түгөнсө дагы денеде бул иондордун натрий, калий жана кальций концентрациясы өтө жогору. Бир аз убакыт өткөндөн кийин алар жетишпеген жерлерге кайтып келишет. Кээде активдүү натрий, калий насосторунун жардамы менен бир адам токтоп эс алат. Булчуңдар керектүү иондор менен толтурулгандыктан булчуңдардын чарчоосу басаңдай. Канчалык көп кыймылдасаңыз, булчуңдарыңызда ошончолук узак чарчоо болбойт. Анткени канчалык күчтүү болсоң, ошончолук аз көнүгүүнү кайталашың керек. Белгилүү бир салмакты көтөрүүгө жооптуу булчуңдарды жыйрууга багытталган мээ импульстарынын цикли жана мээнин циклдары канчалык аз болсо, иондордун азайышы ошончолук жай жүрөт жана физикалык даярдыгыңыз жогорулаган сайын бирдей күч менен дагы көпкө машыга аласыз. Машыгуу менен көптөгөн булчуңдар чоңоюп, булчуң канчалык чоң болсо, андагы АТФ запасы көбөйүп, организмден бөлүнүп чыгуучу каражаттарды кетирүү мүмкүнчүлүгү ошончолук көп болот. Демек, булчуңдардын чарчоосу кийинчерээк сизге пайда алып келет.